бақыт болсын. Ар дайым алдыңызда ушул ишенип, мына мен артымда тұрған азаматтарға мен ишенем деп кылчайып артта карабагандай ишенимдүү достор болсын. Куттуу болсын. Эми биздин салтыбыз боюнча салтанат суу сартебете кийгизип атабыз. Кыргыздын жакшынакай салты боюнча чепкен жабып атабыз. Дүркүргөн кол чабуулардын коштоосунда. Анан муну ключпу? Ошол. Шуну чаплаганда ар качан жортулуңуз баягындай ийгиликтер менен келсин. О чем я говорю, вы прекрасно поняли. чоң рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Адам баласын эки дүйнөдө тең же бийик же төмөн кылуучу нерсе бул анын тили экени талассыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын кимде ким мага эки жагы менен эки бутунун ортосундагы мүчөлөрүн күнөөдөн сактаймын деп кепилдик берсе, анда мен анын бейишке киришине кепилдик беремин деп айтканын Имам Аль-Бухари рываят кылганын билебиз. Байкасаңыз, биринчи тилди сактоо айтылып, анан жыныстык мүчө тууралуу сөз болууда. Бирок тилеге каршы биздин бүгүнкү менмин деген кыйын саясатчымын, сабаттуумун, ыймандуумун деп көкүрөк каккандарыбыздын сыпаттары иш жүзүндө тетирисинче болуп келет. Бири тилин ушактан, гыйбаттан тыя албай көрүнгөнгө зарын чачып жүрсө, бири жыныс мүчөсүн тыя албай интернетте видеолору жайнап кеткенин билебиз. Ар ким өзүнүн күнөөсүнө өзү жооп берет деңизчи. Бирок элди башкарамын деген адамдар жок дегенде ушул элементардык адамдык сыпаттарды сактап жүрүшү керек эмеспи? Москвадагы бир-эки акылынан айныган сыяктуу балдарды таап алып, аларды күн алыс соцсеттерден чыгарып, аны сүйлө, муну сүйлө деп отуруп, Россияда ак эмгеги менен бөтөн жерде аргасыздан жумуш кылып, такси айдап тиричилик кылып жаткан балдарды жолдон уруп, азгырып, көчөгө алып чыгып алып, аларды полиция камап, штраф салып, деги койчу. Жамандын кесепети эми мынтип бүт кыргызстандыктарды кайрадан Россиядан массалык депорт кылынышына себепчи болушу мүмкүн болуп турат. Кыскасы, бүгүн кыргыз саясатындагы абал ушундай. Бул окуяларды карап туруп, биз карапайым эл, саясатчы эмес жөнөкөй жарандар, ушундай саясатчы болгондон көрө өмүр бою талаада кетмен чаап бала чака бакканыбыз Аллах алдында адал болот экенин түшүнүп турабыз. Балким сиз бай эмессиз, балким сиз мамлекеттик чоң кызматтарда иштеген эмессиз. Бирок сиз ошондой көпчүлүк адамдардан алда канча бийиксиз. Кыргыз элинин алдында жүзүңүз жарык, кадырыңыз өтө жогору. Анткени сиз кыргыздын жерин 275 метр эмес, 2 метр жолун дагы бирөөгө өткөрүп берүүгө макул болуп кол койгон жоксуз. Кыргыз жайлоолорун бирөөлөргө өткөрүп берип салууга макул болуп алып, анан бийликтен куру калгандан кийин мен баарына макул эмесмин деп жүзү жоктук кылып жүргөн жоксуз. Сиздин абийириңиз алардан өтө көп деңгээлде бийик. Анткени сиз бийлик үчүн кыргыз элин улут аралык согуштуруп, жүздөгөн, миңдеген кишилердин кан төгүшүнө себепкер болгон эмессиз. Сиз бүтүндөй мамлекетти өзүңүздүн жеке дүкөнүңүздөй кылып, кыргыз элинин тагдыры менен ойношкон жоксуз. Сиз мандат сатпадыңыз. Сиз адамдык касиетиңизди сактадыңыз. Мына ошон үчүн дагы сиз чыныгы патриот, чыныгы мекенчил адамсыз. Эртең тагдыр сизге мына ушул сыяктуу чоң жакшылыктарыңыз үчүн өзүнүн оң баасын сөзсүз түрдө берет. Ал эми берки тетири жүргөндөргө болсо, албетте эртели кеч жоопкерчиликке тартылат деп ойлойбуз. Анан дагы бир партиянын тарапташымын дегендер бизди кошоматчы деген сөздөрдү жазып, ар кандай сүрөттөрдү жасап жатышканын көрүп турабыз. Бул чыгарылыштын аягында кошоматчылыктын үлгүсүн көрсөткөн агаларыбыздын өткөн жашоосунан бир элести тартуулап коюуну туура көрдүк. Биз Кудайга шүгүр, Аллах алдында, эл журт алдында ак эмгегибизди аткарып, бала чакабызды багып атабыз. Кошоматчылык, жугундукорлук ошол саясатчылардан бизге ашпай эле койсун. Урматтуу коноктор, урматтуу достор, урматтуу коллегалар, бүгүн жана айтылган сөздөрдүн баары нупура чындык.
ар бир азаматтын башынан Кудай ушуга жеткирген бар, ага жетпеген бар дегенде, эр ортону 50 деп айтып келгенде, өткөндө Мамбет Мамакеевич 80-ге чыкканда айтты, эр ортону 80 деп. Демек, ал жерге келгенде мен киргенде айтканым 16 жашыңыз куттуу болсун деп айтканым ошол. Ар дайым эми турмуштун баштала турган мезгили. Кудай ошону куттуу кылсын. Бул жерде президенттин куттуктоосу, Акмат Салиевичтин куттуктоосу, Адыл Салиевичтин куттуктоолору жаңырып өттү. Биз бул жердеги турган коллегалардын бардыгыбыз ошого кошулабыз. Бүгүнкү кече өзгөчө кече болуп Кудай көрүнүп турат. Женя, вот Евгений Меньшов, это вот эта великая эпопея, великая история, великая советская культура. Сегодня все посвящается Джаношу Салиевичу. Это безумное богатство. Это я завидую вам белой завистью. У кого на дне рождения, на юбилее была песня года Советского Союза. Это значит вся та великая история посвящена именно сегодняшнему юбиляру Джаношу Салиевичу. Это говорит о том, что вы безумно богатый человек, счастливый человек. И самое главное, как вначале было, пролог. Жизнь, посвященная Отечеству. Это есть такая профессия, как говорится, защищать Родину. Есть такая профессия защищать своих граждан от тех, о которых мы сегодня посмотрели по видеофильму. Джанош Салиевич, сизге Кудай денсаулык берсин, аманчылык болсун, жакшылык болсун, ар дайым жадырап, жайнап, жаркырап, жана кыргыздар жакшы каалоолорду айтканда, болбоду дегенде ушундай жаштын дагы бирин жашаңыз деп коет. Кылымдык жашы болсун, бакыт болсун, ар дайым алдыңызда. Ушул ишенип, мына мен артымда турган азаматтарга мен ишенем деп кылчайып артты карабагандай ишенимдүү достор болсун. Куттуу болсун. Эми биздин салтыбыз боюнча салтанат Суу сартебете кийгизип атабыз. Кыргыздын жакшынакай салты боюнча чепкен жабып атабыз. Дүркүргөн кол чабуулардын коштоосунда. Анан муну ключпү? Начал. Шуну чапкылаганда ар качан жортулуңуз баягындай ийгиликтер менен келсин. О чем я говорю, вы прекрасно поняли. чоң рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Эми сиз сүйлөгөндөн кийин башка депутаттарга болду да кошулуп койдуңуздар да, ошо менен чоң рахмат. Ушунуңуздар абдан жакты да бизге. Чоң рахмат. Спасибо огромное. Чоң рахмат. Эми алып жибериңиздер анда. Чоң рахмат сиздерге. Спасибо огромное за добрые пожелания. И теперь поднимаем бокалы, конечно же, да? Джанош Салиевич, сиз үчүн. Дорогие гости, пожалуйста, поднимайте бокалы. Наливайте вновь. Во время тостов, между тостами, во время песен, пусть льется вино рекой, пусть льется песня, да? И мы... Пусть льется радость и веселье. Сегодня большой-большой праздник. Кыргызстаныбызда депутат болууну каалабаган кимдер гана калбады. Дагы бир аптадан кийин Кудай буйрса, өлкөбүздө кайрадан тынчтык болуп, мандат алганы алып, калганы калып, элибиз кайра кадимки жөнөкөй турмушун уланта берет. Андан кийин элдин алдына ким келип акыл айтып, өлкөнүн пайдасы үчүн депутат катары аткарып жаткан жумуштары боюнча отчетун берип, калайык калк менен бирге болуусун улантат, аны бир ана Кудай билет. Жана бүгүнкү биздин шайлоочуларыбыздын тандоосуна байланыштуу болот. Ушул жүздөгөн талапкерлердин арасынан чындап эле эли жери үчүн кызмат кыла турганын шайлайбы же эл алдында чындап актерлук кылып, мандат үчүн, бийлик үчүн жанын жегендерди шайлайбы? Кептин баары ушунда. Дагы бир аптадан кийин кыргыз элинин кулак мээси эң негизгиси ушактардан, каралоолордон, бири-биринин этин жеген гыйбатчылардын кара аурасынан бир топко тазаланат.
Бири мандат үчүн өзүн текемин деп, айванды да тынч койбой, айланасына бир топ текени сүйүүчүлөрдү кошуп алып көчөдө көрүнгөн менен айтышып жүрсө, дагы башкасы мен сагызганмын, анткени мен билимдүүмүн. Сагызган болуштун өзү сыймык деп басып жүргөнүнө эл арасында таң калгандар аз эмес. Кимиси теке-дагы, кимиси эчки же бүркүт же сагызган же карга экенин ансыз деле эли журт өзү жакшы билет деңизчи. Бирок маселе бүгүн кыргыз парламентин жаныбарларга, айвандарга эмес, адамдарга болгондо да чыныгы мекенчил, таза кадрларга толтурууда турат. Ансыз дагы Кыргызстандын жогорку кеңеши буга чейин эл арасында 120 кой, чимкириктер деген сыяктуу жаман аттарга конуп калганы чында. Эми анын баарын артка калтырып, бул жолкусунда парламентибизге айвандардын сыпатын эмес, ыйман, ынсаптуу, билимдүү, сатылбаган, сатпаган инсандардын сыпатын алып жүргөндөрдү тандап алышыбыз керек да. Айвандын баары чогулуп отура турган Кыргыз парламенти зоопарк эмес да. Интернетти ачып карасаңыз, бүгүн бийликтен сыртта калган, колунда эч кандай мансап калбагандын баары эле акылдуу. Сүйлөгөн сөздөрүн карап отурсаңыз, жалаң гана Жапаров менен Ташиев жаман. Булар андай, булар мындай деген эстөөлөр. Кызыгы булардын колунда бийлик турганда, Кыргызстанды каалагандай калчап турганда, ошол бүгүн өздөрү көрүнгөн жерде айтып жүргөн энергия секторун неге гүлдөтүп коюшпады эле? Ошолор кезинде улуттар арасында согуш чыгарып, жыл сайын өкмөт башчыны алмаштырып, мандат сатып, порнография менен алектенип жүрбөстөн, жок дегенде бир ГЭСти куруп кыргыз элине жакшылык кылып койсо болбойт беле? Же чек араны чечип, коңшу мамлекеттер менен талаштуу бир да жерди калтырбай, өздөрүнүн кыйындыгын көрсөтүштүбү? Жок. Тилекке каршы андай болбоду. Мамлекетибиз дал ушул бүгүн эми эң эле акылдуу болуп жаткандардын айынан ушул күнгө келди. Дагы бири бүгүнкү коррупцияга каршы күрөштүн жүрүп жаткан тактикасын түшүнө албай, булар кустурганда бири келип экинчисинин оозуна кустуруп жатат окшойт. Жыты да жок деп пакшап жатканын көрүп турабыз. Ар ким өзүнүн табиятына жараша ой жүгүртөт тура. Баарыбыз жакшы билгендей, куштар өз балапандарын ушинтип багат. Алар үчүн бул табигый көрүнүш. Ал эми Кыргызстандагы көпөстөрдөн кайтарылып жаткан кыргыз элинин акысы мамлекеттин казынасына түшүп, ошонун эсебинен армияга 100 миллиондогон долларлар сарпталып, байрактар сыяктуу заманбап аскердик техникалар сатып алынып жатканын анчейин саясатчы эмес, анчейин адис эмес киши деле түшүнүп турат да. Буга чейин армияга бир ок сатып алып берүүгө жарабай, көрүнгөндөн жалдырап, мамлекетти карызга батырып жүргөн акылдуулар муну жакшы эле түшүнүп турат. Бирок эптеп бирөөнү жамандаш керек болуп атканда, ыйманын жеп, сөздү бурмалоого аракет кыла беришет тура. А балким тетрисинче, булардын кустуруу операциясынан чогулган акчаларга кыргыз мамлекетинде жумшалып жатканына ичи ачышып, кусуп жаткандарга жан тартып жатышкандыр. Болбосо кыргыз элинин эсебинен мыйзамсыз байыгандардан элдин акысын кайтарууну колдоп чыгышат эле да.